Рим менен гректердин доорунда. Тагыраак айтканда, римдиктердин Иса алейхиссаламдын убагында жана андан кийинки 300 жыл бою башкаруусунда христиан дини римдиктердин официалдуу дини болуп калаардан алдын бийликте ушундай адамдар болчу. Алар бир шилтем менен сага өлүм жазасын чыгарып койчу. Ал адамдар кудайларга ишенчү, жалгыз эмес, көптөгөн. Кээ биркилеринде көптөгөн кудайлары болчу, кээ биркилеринде болсо азыраак. Алардын көз карашында кудайлары адам кебетесинде же башка нерселерге окшош болчу. Мисалга айтканда, алардын кудайы жылдыздарга, планеталарга жана башка нерселерге окшош болчу. Мен айтып жаткан сөздөргө далил энциклопедиялар. Кандай энциклопедия болбосун, мандай сөзүн издеп табаңыз. Мандай сөзү каяктан келип чыкты экен? Сиз таң каласыз. Ал күн болсо Рим доорунда айга сыйынгандардын дем алыш күнү болчу. Айга сыйынгандар мындай күнү дем алышчу. Бул тамаша эмес, чындык. Кийинки күн Зус кудайына сыйынгандардын дем алыш күнү болчу. Азыр болсо кантип айтабыз? Tuesday. Аны биз Tuesday деп атайбыз. Араңыздардан байыркы Европанын тарыхын жана динин окуп жаткандар. Сиздер адамдардын табигатка сыйынгандарын табасыздар. Тагыраак айтканда, дарактардын кээ бирки жап-жашыл бойдон турган түрлөрүнө сыйынышчу. Ал кудайлардын аты Wooden болчу. Биздин англис тилиндеги wood сөзү алардын wooden сөзүнөн келип чыгат. Азыркы адамдар даракка такылдатышканда өздөрү түшүнбөгөн абалда башка кудайга сыйынганын билдирет. Ал ырым-жырымдан келип чыгат. Анын мааниси эгер даракка бир нече жолу такылдатса, ал ийгилик алып келет же жаман көздөн сактайт. Бул исламда өтө кооптуу маселе. Себеби ким андай кылган болсо, ал ширк кылган болот. Аллага шерик кылуу бул кечирилбей турган күнөө. Кээ бирки жылдыз төлгөсүн көрүп уккандарга да тиешелүү. Ал балык, жаачы, суу периси экен. Эң чоң проблема көптөгөн мусулмандар ушуларга ишенет. Алар өзүнүн исламын жок кылып жатканын түшүнбөйт. Алар өздөрүнүн намаздарында жокко чыгарышат. Бул ишенбегендерге, эгер сиз ишенген болсоңуз, сиз башкадан шахадан айтышыңыз керек. Гезиттен жөн эле жыл төлгөсүн көрүп койгондун себебинен сиздин 40 күн бою намазыңыз кабыл болбойт. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтылат. Бул эгерде сиз ишенбеген болсоңуз, эгерде сиз буга бир аз болсо да маани берген болсоңуз, бүгүн мага оомат келет экен деп, анда сиз Аллага ишенбейт экенсиз. Андыктан сиздин сооп иштериңиз эсептелбейт. Бул күлкүлүү эмес.